дроссель. Машинада дроссель качан тазаланат? Анан тазалагандан кийин эмнеге маани бериш керек? Мисалы азыр дроссель чечиш үчүн жерде проточный фильтрди эле чыгардык. Эми ошол дросселдин ичин эми ичинде жөнөкөй эле краник бар да. Бул механический дроссель заслонка. Механический дегени тиги трос менен болот. Электронный дегени без трос болот. Мында трос турат. Ягында трос турат. Şu trosu bарларды механический дейт. Ошол тросту тартканда мына жакта бир заслонка ачылат. Мынакей мына ачылат. Ушул ачылып аткан нерсенин эки чекесин айланасын турбаны тазалаш керек. Азыр ошону мындай ачып алат дагы тряпкага, мындай тряпкага эле карпты чачып алып, ошол айланасын тазалап коет. Тазалагандан кийин механический дроссель заслонкаларда адаптация болбойт. Эгерде электронный боло турган болсо адаптация болот. Эми бул адаптация эмне десе, адаптация качан мисалы элестетиңиз ошол турбанын краник жабылган жери машина оталып туруш үчүн техот кармаш үчүн кичинекей зазор болот. Эгерде ушул жер кирдесе, бул бир аз көбүрөөк ачат машина өчүп калбаш үчүн. Эми ошо кир менен зазор кичирей турат да, сиз кирди алып койгондо бала жер чоң болуп калат. Ошол чоң болуп калган жерди адаптация кылмайынча кайрадан нормалдуу абалга келбейт. Машинанын газы ойноп калат адаптация жуугандан кийинчи. То есть дроссель жуугандан кийин адашпайт. Ошон үчүн дайым дроссель жуугандан кийин заводской настройкасына кайтарып коет. Ошону адаптация спрос дроссель заслонка деп коет. Же бир аз ошол жердеги информация туура эмес келип кайра-майра кайталана бергенде дагы ошондой болуп адаптациядан чыгып синхра жоголуп калат. Ошол мезгилде заводской настройкасына кайтарып койсок, аны ошол дагы өзүнө келет. Мисалы штекерлер сууруй бергенде там дагы баягы же бул жактан карп чачып берет же ушундай болгондо ошонун нормалдуу иштешинен бир аз башкачараак иштеп калганда памятине ошибка кирип калат. Ошону эски заводской памятине кайтарыш керек. Азыр мондо буларда уже жөнүндө тазалап коебуз. Болду, уже буларды кайрадан жыябыз. Кайра чогултпойбуз, ошону менен болду. Механическийлерде адаптация андай деген нерсе болбойт. Электронныйларда адаптация болот. Себеби механический менен электронныйдын айырмасы, механическийде датчик холостой ход отдельный болот. Буларда болсо датчик холостой, то есть буларда отдельно датчик холостой ход болот. Электронныйда ошол заслонканын өзү холостой ходду кармап берет. Ошон үчүн аны сөзсүз нормалдуу иштеш үчүн холостой ход адаптация кылыш керек. Дроссель боюнча ушул. Анан кийин бардык машинанын дроссель заслонкасы бирдей болот. Мисалы дроссель тазалаганда ичине карп менен баягы идиш жуугандагы жуулбайт да. Болгондо ошол краниктин эле айланасын кирлерди алып, ошо металл плотный жабыла турган кылып коюш керек, болду. Баягы карп менен калың чачып жүрө турган болсо, дроссельный заслонка болсо, ушуну башкарган ошону трос башкарганда бунун бул жагында положение дросельный заслонка деген бар, түбүндө датчик холостой ход деген бар. Алардын өзү влагостойчий сальниктери бар. Бирок машина эскиргенге байланыштуу влагостойчий сальниктер чирип калгандагы ошол жагына карп кирип кетет. Карп жидкий болгон үчүн замыкание кылып жакшы иштетпейт. Газ биротоло көтөргөн абалда калып кетет, же болбосо такыр эле иштебей калат. Ошон үчүн ичине карп чачпай эле тряпка аркылуу эле тазалап койсо ошо жетиштүү болот. Баарыңарга келсин.